Урматтуу окуучулар, ага эжейлер, келген коноктор, баардыгыңыздарды алдыда кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен биздин жамааттын атынан, өзүмдүн атынан чын дилимен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү иш-чарабызда Касымалы Жантөшевдүн туулган күнүнүн 120 жылдыгына карата Касымалы Жантөшевдүн Каныбек романын окуучулардын күчү менен сахналаштырганбыз. Мына ушуну жалпыңыздарга тартуу болмакчыбыз. Эмесе кезекти окуучуларыбызга беребиз. Касымалы Жантөшев улуттук адабиятыбыздын өнүгүп өсүшүнө салым кошкон чыган жазуучу, драматург Касымалы Жантөшев 1904-жылы Ысык көлдүн Түп районунун Тепке айылында туулган. Кыргыз эл жазуучусу, Фрунзедеги педтехникумду бүтүргөн. Кыргыз педтехникумунда окутуучу, Кыргыз АССРнин агартуу эл комиссариатынын методисти, Өзгөндө районунун башчысы, Кыргыз драмалык театрда актер, режиссер коюучу, Кыргыз Мамбаста редактор болгон. Касымалы Жантөшевдин үй-бүлөсү чыгармачылыктын династиясын алып жүргөн. Анын өмүрлүк жубайы белгилүү акын Нуркамал Жетикашкаева. Нуркамал эже катуу оорудан 31 жашында ааламдан көз өттү. Жаш калган уулу, болочок киносценарист, жазуучу Кадыркул Өмүркулов 16 жашка чейин Жантөшев деп аталып жүрдү. Кыргыз улуттук жазма адабиятынын көч башыларынын бири, кара сөздүн каймагын калпыган чебер жазуучу Касымалы Жантөшевдин кыргыз фольклоруна болгон мамилеси биринчи муундагы кыргыз жазуучуларынын өкүлдөрүнө караганда айрыкча бир кырдаалдар менен айырмаланып турат. Жеке чыгармачылыгы студенттик жылдарда эле башталып, бир актылуу пьесаларды жазган. 1938-жылы Эки таш, андан 3 жылдан соң атактуу Каныбек романы жарыкка чыккан. Согуш жылдарында Курманбек, Өч драмалары, кийин Токтогул Сатылгановдун өмүрүнө арналган Элдик ырчы пьесасы жаралган. Кара сөздө катуу узанып, Хан Теңирлик Чабан романы, Тилек, Жалындуу жаштар повесттери, балдарга арналган чыгармалары окурмандарга жеткен. Касымалы Жантөшев Тянь-Шаньдын кызы деген алгачкы көркөм тасмасын сценарийин жазган. Ошол алгачкы кыргыз киносундагы башкы ролдордо Муратбек Рыскулов менен Жамал Сейдахматова ойногон. Москвалык режиссерлор, операторлор Жантөшевдин үйүнө жүрүп иштешкен. Касымалы Жантөшевдин сыйлыктары: 2 жолу ардак белгиси ордени, медалдар, жогорку советтин ардак грамоталары менен сыйланган. Искусствого эмгек сиңирген ишмер жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп саналган. Каныбек Касымалы Жантөшевдин 2 томдуу тарыхый романы. Романда кыргыз элинин Орус империясынын алдындагы жашоо турмушу, социалдык абалы жана негизги каарман каардуу заманда жашаган кулдун оор тагдыры, кыйын турмушу сүрөттөлөт. Каныбек макала лакаптардын энциклопедиясы. Касымалы Жантөшев Каныбек чыгармасында башкалардан тилинин байлыгы, элдик макала лакаптарын кеңири колдонулугу менен айырмаланган. Бул чыгарманы кайсы бир деңгээлде кыргыздын канаттуу сөздөрүнүн, макала лакаптарынын энциклопедиясы сыяктуу кабыл алса болот. Каныбек романы. Сенсиз биз зеригип кетебиз. Мени тааныбай койдуңго көкө. Мен алай кыргыздардын атасы Айдарбек аткамын. Деги өзүң кайсы уруудан болосуң? Мен Чортомундардан болом. Ахахахаха. Билбейт экенмин. Билбесеңиз билипсиз да. Отур. Түркүбек мырза көрсөткөн сыйына, мейман достугуна ыраазымын. Бий баса, менин жакшыларымдын тукумунан экенин эске алып атам. Билбеген чортаман оорудан кызмат кылдырып койгонуңарга рахмат. Ата, билбейсизби бизде кедей чекилип кылса, жазасын алат. Мына анык мырзанын сөзү. Сизди күтүп жатат.
келдиңби Анархан? Эмнеге келдиң? Эмне эле кеттейсиң мени? Сени тартып коюн жайым барбы? Мен Кулмун, сен Бектин карындашысың. Эки бикетсиң. Эки бикеч, менди. Тапкан экенсиң экен. Эмне эле кеттейсиң? Сага жакпайт окшойм. Барбой Анархан, сени көрүп калды. Мен кесибеттен азап жеп калдым. Мен коркпойм, а сенчи коркосуңбу? Ооба, корком, барабой. Асыл саатта мындан чыгып калып турбу? Жетчи, тарта сүйлө. Сен эмне бирөө тосуп болсоң деп жүрөсүң? Кой турма, болду. Эки жигит күч сынашыптыр. Үй деген бай ушунда, кедей ушунда эк нерсе. Менин уулум ошол эк нерсеге кол тийгизиптир. Каныбек, сен менин байлыгыма кол тийгиздиң. Мен сени жазалабасам, мен жаман башкаруучу, жамандатканмын. Сен тогуздап кой төлөйсүң. Чечимиз акылдуу чечим. Тогуздап мал төлөгөндөй мен эмне? Бай болуп кетминби? Каныбек, сенде жок, бирок башка орда бар. Этиге отурган чоң койчу малдын жылкысы жок. Бирок анын кызы бар. Бул жерде отурган жигиттердин бири ага үйлөнүп калса, анда сен айбың үчүн тогуздап айып тартсың. Мен алам. Балам, Каныбек, сенен суранабыз. Баарыбыз ар тараптан келген элбиз. Түндүктөн, түштүктөн, шааладан тоодон. Балам, сени карылар да, жаштар да жакшы билет. Ошондуктан Чыкпайсың ошол жерден. башчы болсун деп суранабыз. Баштаппа Каныбек. Мен сага бул укукту өткөрүп бере алганыма кубанычтамын. Колдорум алсырап, көрүм начарлап калды. Мен эми карыдым. Макул бол, балам, макул бол. Дагы жооп албайм. Ойлоноюн. Азыр айта албайм. Бул жака эмне келдиң? Бул жакта эмне керек? Мен болсо салуу үчүн келдим. Мен атам Айдарбекке жыл сайын төлөөрүн унутуп калдым я. Болотту көрдүңбү? Биз сени өртөбүз, ошондо аркат болот. Көзүң ач. Өлүм кошту бекен, я. Улумтар. Каныбек, уулуңдун жанын кыйнаба. Жакшылыктын эрте кече жок деген сөз бар эмеспи? Таанычың болуп, Каныбек, уулуңду кое бер. Каныбек, жакшылыктын аты жакшылык деген эмеспи? Буларга ишенесизби? Ооба, ишенем. Башың көтөр, Айдарбек. Улар канчалган жолу ойлонуп көрүштү. Сен болсо бардык жасалгандай жүргөнсүң. Эми болсо башың ийип отуруп калдың. Бар, кетип кал. Мына жаман балаңды ала кет. Каармандарды аткарган Каныбек ролун аткарган Сатыбалдиев Байел, Айдарбектин ролун аткарган Жанат, Карабектин ролун аткарган Атай, Көкөрдүн ролун аткарган Бекзат, Түлкүбектин ролун аткарган Нуралим, Анархан кызынын ролун аткарган Амина Тентимешова, Чоң койчу кызы Чортамандар. Касымалы Жантошевдин Каныбек романынан алынган макал лакаптар. Эшик сай тазан кылдаса, баткак бере жазарды. Киши көркөйүп кетти. Тел жетпеген жерде жел турат. Кесиден эгиз улакка айрышыба көпчүлүккө кеңеш берсе, акыл да болот. Кыйындыкты көрбөгөн кыйын болбойт. Асыл таштан чыгат, акыл жаштан чыгат. Иттин өлүгүн ыйлатпайт. Өз элиңдин тамырын билбей, башка элдин тамырын биле албайсың. Кыргыз элинин тамырын билбей, башка элдин тамырын биле албайсың. Кыргыз элинин тамырын билбей, башка элдин тамырын биле албайсың. Кыргыз элинин тамырын билбей, башка элдин тамырын биле албайсың.
Жер эң болсо жөнүздү бөлүүчү жамандык кылсаң өз башына келет. Эл оозунда элек жок. Корккондон жүрөк жарылат, сүйүнгөндөн маңдай айрылат. Эмгек бардык нерсенин башаты. Жакшылыкка башта, жамандыкты өз жолу менен ташта. Моңолорду кыйнаса, колуңдон күкүрт казып чыгарат. Көпчүлүккө кеңешсек, кыйынчылык оңой чечилет. Байлык колдун кири, билим түбөлүк байлык. Айбан эңкейсе жөрүп бөлөт, сабырдуу адам кыйынчылыкты жеңет. Адамды кылсаң алдыңа келет. Эңкегенге эңкегин, башын жерге тийгенче, чалкаганга чалкагын, төбөн көккө тийгенче, кара жумуш карабайт, көптү билгендин жолу жары. Жаштын тилеги жибектин түйүнү. Адам акылы менен адам. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Билгенге бата аяк, билбегенге ант аяк. Көптү көргөн көптү билет. Кыйынчылык кыйын адамды чыгарат. Айбанга келсек, адамга ишарат. Элге кызмат кылган элдин уулу сабырын саралтын. Канатып жаткан тузду көрүп, бойго жеткен кара дал кызды көрүү деген чоң иш. Көптү көргөн көз жеттик, көптү кулак кеттик. Эр жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн. Жамандан жакшы туулса, сүйлөшүүгө теңи табылбайт. Жакшыдан жаман туулса, өпкө чапсаң да эми табылбайт. Акылдуу адам менен акыл аласың, акыл табасың. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө калыр.